Айыл чарба министрлигинин маалыматына таянсак, Кыргызстанда 9 миллион гектар жайыт жерлер бар. Анын 500 миң гектары кунарсыз же чөп жакшы өспөй калган. Министрлер кабинети мал жайууга мүмкүн болбой калган дал ошол жерлерди дыйкандарга убактылуу пайдаланууга берип, бак тигүүгө уруксаат берүүнү максат кылууда. Бирок аны жөнгө салуунун жол жоболору камтылган мыйзам долбоору эл өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган жок. Каршы чыккан депутаттар жайыт жерлер жеке менчикке биротоло өтүп кетерин жүйө келтиришти. Айыл чарба министрлиги мындай кооптонууга негиз жок экенин билдирүүдө. Колдонууга берилет. Бирок жеке менчикке берилбейт. Ал жерди ошол жайыт категориясынан ошол тиги мамлекеттик айыл чарба фондусу жерине которулат. Бул жерлерде негизгиси ушул биздин дыйкандар, фермерлер ошол жерде өздөштүрүүгө алып туруп, ошол жерде ушул айыл чарба продукциясын өндүрсө деген мындай бир аябай жакшы идея жатат. Баткен, Лейлек, Кадам жайымына өзүңүздөр жол жээгинде баратканда кандай эмне деген бош жерлер өздөштүрүлбөй жатат. Мына алып караңыз, ошол эле көлдөгө кетип атканыңыздарда ушул балыкчы тарапта, Сары Камыш тарапта мына караңыздар канча өздөштүрүлбөгөн биздин асылдуулугу төмөн жайыттар жатат. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары жерди убактылуу берүүнүн мөөнөтүнө байланыштуу каршы пикирин билдирүүдө. 20 жылга эмес 5 жылга гана берүүнү туура деп эсептегендер бар. Бирок айыл чарба министрлиги бак отургузган адам бул убакыт аралыгында чыгымдарынын ордун толтура албайт деп эсептейт. Мөмөлүү жемиш бактарын тигемлесе, ал 5 жылда ал өзүнүн жасаган затыратасын актай албайт. Ошондуктан биз 20 жылга да атабыз да. Бул 20 жылга ошо толук ошол бир цикл болуп эсептелет. Андан кийин 20 жылдан кийин эки тараптык келишим менен кайра узартуу болобу. Же эгер узартылбай калса, бул мамлекеттин жанагы ГФСУнун жерине кирип калат да. Кормовой единицасы 0,8 центнер гектардан ылдый болсо, аны тиги бергенге болот да. Атайын комиссия түзүлөт. Ошо комиссиянын бүтүмү чыккандан кийин ошондо берилет да. Бул жерде комиссиянын составында ошол райондун жетекчилиги, ошол госрегистрден болот, кадастрдан болот, ошол айыл өкмөтүнөн, депутаттардан, жана башка ошол общественностьтардан болот. Ошолордун баардыгы ошол комиссиянын тобуна кирет дагы. Ар бир мисалы заявка түшсө, ошо заявканын негизинде каралат. Мыйзам долбоору кайра экинчи окууда кароого жөнөтүлдү. Депутаттардын арасында министрлер кабинетинин сунушун колдогондор да бар. Буну көбү 309 өкмөттүн менен алмаштырып атышат. Бул башка, такыр башка бул. Баягы мамлекеттеги өкмөттүн жерлерин айыл өкмөттөн алуу боюнча болчу. Бул жайыт маселеси такыр башка. Мисалы, мен Ысык Көл областында өкүлчүлүктө иштеп атканда, губернатор болуп, ошол жерде мындай болгон. Мисалы, бир айылдын жаштары айыл өкмөтүнөн мындай кунарсыз жерлерди, мындай такыр болбой калган жерлерди көргөзүп, бул эмне жер десем, бул жайыт жер дейт. Анан мен сурагам, муну алып иштетпесиңер десе, биз бере албайбыз дейт. Мыйзам жок дейт. Бул жерлерди бериш керек. Бул жер, мисалы, алар айтып атат, кээ бирөө бул эми селхоз немеге оодарганда ал жеке менчикке өтүп кетет. Жер кодексинде конкретно жазылып турат, бул жеке менчик өтпөйт деп. Сөз болуп жаткан мыйзам долбоору алгач 2016 жылы даярдала баштаган. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 1-окууда колдогон. Ал эми учурдагы депутаттар коомчулук менен кеңешилген эмес деп эсептейт. Мыйзам долбоорун даярдаган мурдагы депутат, парламенттин агрардык саясат комитетин жетектеген Мирлан Бакиров коомдук талкуулар өткөн жыйындардын протоколдорун, сүрөттөрүн далил катары көрсөтүүдө. Ысык Көл областынын Каракол шаарында, Балыкчы, тиги Кочкор, Нарын областында кыдырып чыкканыбызда, ар бир аймакты Баткенге чейин барганбыз, Жалал Абад, Ош дээрлик көпчүлүгү колдогон. Себеби ошол түшүмдүүлүгү аз, кунаруу чыккан, асылуу төмөн багыттагы айыл чарба жерлерин көп жылдык багдарак отургузуу менен биринчиден түшүмдүүлүгүн жакшыртуу, деградациядан коргоо, жумуштуу орун түзүү, продукция өндүрүү, салыктык базаны көтөрүү. Бүгүн жайытка 1 гектарга 12 сом төлөп келген болсо, көп жылдык гектарына, ал эми көп жылдык багдаракка которулгандан кийин 200 сомго чейин көтөрүлөт. Бул 100% жергиликтүү бюджетке түшө турган каражат. Сөз болуп жаткан 500 миң гектар жердин эң көп аянты Баткенге туура келет. Облуста 138 миң гектар жайыт жерде чөп аз өсүп, асылдуулугу төмөндөгөн. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.